Саламатсызбы, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталы. Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова. Бүгүнкү берүүбүздө биз кыргыз ютуберлери жана Кыргызстандагы ютубтун абалы, ошондой эле ютубтан кантип акча тапса болот, ушул туурасында сүйлөшөбүз. Студияда конокто блогер жана ютубер Талант Сагынбаев. Саламатсызбы, Талант мырза, алгач ирет биздин студиябызга кош келдиңиз. Биз менен маектешүүгө келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен Талант Сагынбаев. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Красный Маяк айылында 1997 жылы 1-апрелде жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Элге блогер катары таанылып, азыркы учурда продюсер катары таанылып жүрөбүз. Ошол. Эң жакшы. Эми сөздүн угун биздин өзүбүздүн темабызга бура турган болсок, ютуберлер бул жаңы кесип ээлери деп айтсак болот. Анан сиз ушул чөйрөгө кантип аралашып калдыңыз? Эмне себептен ютубер болуп калдыңыз? Ал кезде 2017 жылы Новосибирск шаарында иштеп жүргөн кезим болчу. Чындыгында жумуштан чыгып, жумуш таппай, эмне кылышымды билбей турган убакта ютубка кирип, кантип акча тапса болот деген видеолорду көрүп, ошол жактан үйрөнүп, канал ачып, видеолорду чыгарып баштагам. Мага чейин Одноклассник сайттарынан бир маалыматтарды чыгарып, элдерге тартуулап турчумун. Көптөгөн маалыматтарды чыгарып, анан ал дагы бир аз болсо да жардам берди. Андан кийин ютубка киришип, ал жактан видеолорду монтаж кылып, ошо менен киришип калдык. Ошондо сиз 2017 жылдан бери ушул чөйрөдө иштеп келесиз. Жакшы. ютубтан акча табуу оңойго турбаса керек. Анан ушу ютубтан кантип акча тапса болот негизинде? Негизи бул жакта турган адамдарга оңой көрүнө берет. ютубтан видео чыгарып эле, анан акча таба бересиңер, үйдө отуруп эле депчи. Бирок деген анын артында канчалык кыйынчылык тургандыгын эч ким билбейт. Качан гана ошол ишке аралашып көргөндөн кийин гана билиши мүмкүн. Көпчүлүк адамдын колунан келбейт бул. Видеону тартып, аны монтаж кылып, теманы бардыгын мындай тактап чыгыш керек, маалыматтарды алыш керек. Андан кийин чыгаргандан кийин элге жагабы, жакпайбы, эгер элге жакпай калса, жаман негатив комментарийлер келет, аларга чыдаш керек. ютубту түшүнүш керек, жалп келет, страйк келет, алардын бардыгын бакындай билиш керек. Чындыгында кыйын. Башка чет мамлекеттерде акчасы көбүрөөк. Бизге караганда 3 эсе, 4 эсе, 10 эсе Америкада 10 эсе көп түшөт бизге караганда. Бирок Кыргызстанда акча азыраак түшөт. Ошого карабастан иштеп келатабыз, Кудайга шүгүр. Азыр көптөгөн баягы ютубтун артынан көптөгөн тааныштарды таап, ошо менен нан таап келатабыз. Негатив комментарийлер келет, алардын баарына чыдаш керек деп атпайсызбы? Анан ошо сиздерге жазган негатив комментарийге жооп кайтарасыздарбы же жооп кайтарбай эле унчукпай каласыздарбы? Жок, мен жооп кайтарганды жаман көрөм. Көп уже үйрөнүп деле калдык. Аябай көп жазышат, сөгүшөт, алардын баарына чыдаш керек. Бакы ар адамдын ар кандай ою бар да. Алардын ою менен жашасаң, анда үйдө эле жөн отурушуң керек болуп калат. Ошон үчүн алдыга карай кете бериш керек. Ушул ютубтан Кыргызстанда кичине азыраак акча табат деп атпайсызбы? Чем Америкага же башка мамлекетке карагандачы? Анан ушу Кыргызстандагы ютубтун азыркы учурдагы абалы кандай? Абалы былтыркыга караганда жакшыраак. Эми акырындан 2019га караганда, мен уже 21 болуп калды. 2019га караганда 2020 жакшыраак болуп атат. Жакшы каналдар ачылып атат, жакшы темаларды алып чыгып атат, программаларды алып чыгып атат. Мен оюмча жакшы эле. Сериалдар тартылып, чоң каналдар уже чыгып баштады. Бул биз үчүн жакшы жаңылык. Анан ошондо YouTube канал ачкысы келген адам каналды ачат өзү эле. Анан каналга бир ат коёт. Ошол боюнча видеолорду монтаждап тартып киргизе берет. Анан ушул жакта бир кандайдыр бир автордук укук же дагы бир нерселер каралышы керек болуш керек. Каалаган эле видеону киргизе берсе болбосо керек. Ооба, болбойт. Бул жерде музыка жактан авторский право деген бар. Бирөөнүн музыкасын алып киргизүү дагы болбойт.
1 сааттык видео даярдап туруп, ичине бир 15 секундтук ошондой музыка кирип калса, ал уже жараксыз болуп калат да, видеочу, акчага иштебей калат, мындайча айтканда. Ошондуктан муну аябай кылдаттык менен караш керек. Бирөөнүн музыкасын албаш керек, видеолорун албаш керек. Видеону алган болсоң уже жабып келет дагы. Каналың 3 жабып келгенде каналың жабып кетиши мүмкүн. Ошондуктан абайлаш керек. Эми өзүңүздүн каналдарыңыз туурасында сүйлөшсөк, сизде азыр 2 канал иштетесиз, биздин билишибизге караганда. Анан ал сиздин аудиторияңыз кимдер жана өзүңүздүн ошо 2 каналыңызды жалгыз иштетесизби же команда менен иштетесизби? Таланттуу Сагынбаев деген канал бар. Ал ошо 2018-жылы ачылган. 2017 ачылган каналым жабылып кеткен. 2018-жылы ачылып, ошондон бери иштетип келем. Азыркы учурда 250 миңдей подписчик болуп калды. Ал эми Алма Медиа деген каналымды бир эже бар, ошол экөөбүз иштетебиз. Ал жакта 377 миң подписчик бар. Ал аудитория деген бакы медиа, Алма Медиа болгондуктан бак клиптер чыгат, тамаша тор чыгат, ырчылардын мындайча айтканда шоу-бизнес болуп калат. Жакшы. Анан ушу YouTube ачууда эң биринчи эмне керек? Каражаттар, бир кандайдыр бир каражат салып анан ачыш керекпи жана техникалык каражаттар туурасында айтсаңыз, компьютер, ноутбук жок болсо телефон менен деле ачып иштете берсе болобу? Болот. Мен биринчи баштаганда телефон менен баштагам. Телефонумду эле кыйратып, багындай мындай жөнөкөй эле телефон болчу. Монтаж кылат, видео тартат, ошондой эле телефон болчу. Ошол менен баштап, подписчик дагы көбөйттүк ошол менен, монтаж дагы кылдык, YouTube'да дагы иштетип аттык. Андан кийин ноутбук алып, ал менен иштетип, азыркы учурда ошо компьютер менен иштетебиз. Барган сайын качествого иштеп, күчтүү компьютерларды алып, азыркы учурда компьютер менен иштетебиз. Анан жаңы YouTube'га келем дегендерге, иштетем дегендерге техникам жок же каражатым жок деп антпай эле жөнөкөй эле телефонуңар менен, колдонуп аткан телефонуңар менен YouTube'да иштете берсеңер болот. Эң башында ачып атканда эч кандай каражат кереги жок турбайбы? Абдан жакшы. Жана азыркы учурда мен $2000 айлык табам деп айткан экенсиз Instagram баракчаңызда. Анан бул ошондо бир каналыңыздан түшкөн кирешеби же 2 каналдан биригип түшкөн кирешеңиз $2000 болобу? 2 каналдан түшкөн киреше. Берке Алма Медиадан Кудайга шүгүр көп эле чөт, бирок анын жарымынан көбүнө эле ошол ырчыларга берилет, кетет. Берки каналга көп деле видео салбай калдым. Себеби бул жакта башка жумуштар менен алек болуп, көп көңүл бура албай атам. Анан ушул каражатка сиз канча убакытта жеттиңиз? $2000 табыш үчүнчү, ай сайын $2000 табыш үчүн канча жыл кетти? Негизи эмеде башында эле баштаганда эле берки канал жабылып кеткен каналдан 2 ай, 3 айда $1800 алгам. 2017-жылы. Андан кийинки каналдан баштаганда эле уже айына $1000 иштеп баштагам. Сиз демек баштагандан кийин бат эле бул $1000 бат эле көтөрүлдү. Себеби ал учурда күндө видео чыгарып, видеолорум трендте жүрчү. СНГ боюнча популярдуу видеолордун катарында күндө чыгып турчу. Просмотр жакшы кеткендиги үчүн акча көбүрөөк түшүп турчу. Жакшы. Эми кыргыз ютуберлери туурасында сүйлөшө турган болсок, кыргыз ютуберлери эптеп эле видео киргизип, ошону көп көрүүчү топтош үчүн эле аракет кылып жаткандай көрүнүп жатат. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Ошол боюнча группа бар да биздечи. Ютуберлердин, блогерлердин группасы бар. Ошол жака канча жазам да, мен көп айтам да, койгула, келгиле, мээнет кылгыла. Бирөөлөрдүн видеолорун алып эле киргизип, ошодон акча таап, ошондойлор көп да. Анан темаларын башкача коюп коет, обложкаларын ар кандай кылып жазып коет, туура эмес маалыматтарды чыгарып коет. Алардын баарына айтам, айтып эле келем буга чейин деле. Келгиле мындай мээнет кылалы,
бир контент алып чыгалы деп көп жолу айтам, бирок көпчүлүк угушпайт аны. Өкүнүчтүү. Бул деген жалган маалыматтарды чыгарып, элдерге башкача бир таасир берип атпайбы? Муну акырын оңдойт болушубуз керек. Акыркы жаңылыктарды карай турган болсок, Курал Чокоевдун өзүнүн YouTube'дагы берүүсү дагы аябай коомчулукта чоң талкуу жаратты. Анан ошондо YouTube'да эч кандай чектөө жокпу, YouTube эркин форматта болот да. Анан ушул Курал Чокоевдун чыгарган программасы боюнча, берүүсү боюнча сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз? Негизи YouTube'да эркин да, эч ким бул жакты тие албайт. Каалагандай контент алып чыгып, каалагандай иштетсе болот. Чектөө жок. Бирок кыргыз эли Курал Чокоев алып чыккан программага даяр эмес. Азыркы учурда бул балким Кудай сактасын, бирок кийин жаштар ошол багытта баратат да. Ошол деңгээлге жетип калышы мүмкүн кийинчи. Кудай сактасын, бирок мен ойлойм, мындай аттуу баштуу ырчылардын ошондой кылып алып чыкканы туура эмес. Шаарда чоңоюп, чет мамлекеттердин видеолорун көрүп калып, ошондой жаштар башка адамдар алып чыкса дагы мынчалык болбойт эле. Бирок аттуу баштуу кыргыз элине эмгеги сиңген ырчылар алып чыкканы бул аябай мындай башкача көрүнүш болду да. Мен ойлойм, туура эмес. Башка бирөө алып чыкса дагы мейли дейт элек, бирок булар алып чыкканы туура болбой калды. Эми сиз Кыргызстанда таанымал блогер, ютуберлердин катарынын сап башында туруп атпайсызбы? Анан сизден жардам сурап кайрылгандар көп болсо керек. Мен YouTube'дан акча тапкым келет, кантип канал ачсам болот деп жардам сурагандарга кандай кылып жардам бересиз? Балким өзүңүз бир онлайн же офлайн форматта курс ачабыз деп да жүргөнсүз. Ошол курсуңуздарды ачып, азыр окуучуларды даярдап атасыздарбы? Негизи YouTube боюнча бир маселе болгондо эле бардыгы эле жазышат. Instagram'dan, WhatsApp'tan ошону үйрөтүп койчу, мону кылып койчу, тигини кылып койчу, үйрөтүп койчу деп. Бирок көбүнө жооп бербейм, себеби убактым болбой калат. Анан анча-мынчаларына жардам берип калам. Жаңы баштап аткандарга мен өзүмдүн башымдан өткөргөндөрдү айтам да. Себеби жаңы баштаганда мен ал учурда мындай YouTube тууралуу элде маалымат жок болчу, мындай акча табат экен деген бир түшүнүк жок болчу. Анан ошол убакта эч нерсени билбейт болчумун. Бир байкелерге, YouTube'ду билген байкелерге айттым, үйрөтүп коюңузчу десем, эч ким унчукпай койгон. Мага дагычы. Мындайча айтканда өзүң үйрөнүп ал дегендей мамиле кылган да. Мен ошого намыстанып, менде ушундай эме бар, адатым бар. Бирөө жардам бербей койду, мен ошого өчөшүп, намыстанып, ошону үйрөнүп, тиги үйрөтпөй койгондорго кийин мына мен үйрөнүп алдым деген нерсени далилдегим келет да дайыма. Ошондуктан YouTube'ду өзүм үйрөнгөм. Жаңы сурагандарга дагы ошентип айтам, бирөөдөн үйрөнбөгүлө. Өзүңөр аракет кылып үйрөнсөңөр, ошонун жемиши жакшыраак болот. Көбүрөөк болот деп. Ошон үчүн сурагандарга көп деле айтып үйрөтө берген. Түшүнүктүү. Анан кичинекей балдардан азыр чоңойгондо ким болгуң келет деп сурасаң, блогер же ютубер болом деп, же ошондой болгум келет деп жооп берип калган заманда жашап калдык десек болот. Анан ошо ютубер болом дегендерге бир өзүңүздүн кеңешиңиз? Эң негизгиси чыдаш керек. Жаңы баштап кичине подписчик чогулта албай калып эле таштап койгондор көп да. Ошолорго айтарым, таштабаш керек, чыдаш керек мунун баарына. 10 видеодон бир видеодагы бир 10 миң же 20 миң просмотр кетип калса, ошого сүйүнүш керек. Акырындан кетет, анан биринчи баштап алып туруп эле меники кетпей атат деп таштап койгондор көп. Антпегиле. Баштадың арбы, аягына чыгыш керек.
Мен баарын эле ошентип айтам. Баштадыңбы, аягына чыгыш керек. Ошол. Чоң рахмат. Бүгүн биздин берүүбүздө ютубер жана блогер Талант Сагынбаев болду. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова болдум. Саламатта туруңуздар.